Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому Ак Кеме студиясында жаңылыктар жана элдик видеолор менен Адилет Амангулов. Биздин каналга катталып коюңуздар жана жаңылыктардан биринчилерден болуп кабар алыңыздар. Орукчан кыз жоголду. Бишкек шаарындагы үйүнөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз кыз жоголду. Эс тутуму начар, кээде бардык нерсени унутуп калат. Бишкек шаарынын көчөлөрүнүн биринен көргөндөр болгон. Жакындарынын айтымында жоголгон кыз Орукчан. Кийген кийимдери үстүндө көк түстөгү туника, астында карашым, башында жоолугу бар. Көргөн билгендер болсо төмөнкү номерлерге чалып коюңуздарды өтүнөбүз. 0707 58 77 75 0702 310 633. Жакындары күтөт. Кайран жер, басыз жер, алтын жер, жерин ойлойт кайсы эр, араңарда барбы шер төк читер, орундатат элимде өсүн кайсы эр, маселе жада түйүлүп, бийлик жада түйүндө, куйруктары түйүлүп, ажо, премьер, спикер, укчу менден бери пикер, чек араны тактайбыз, эл журтту сактайбыз, кандай результат? Качан силерди мактайбыз? Депутатчы, жолун таптың, акча менен баарына жактың, бийликтен орун таптың, ачыныңда уурлар, душмандар, Кудайдан жок ачкандар, манчыркап жаткандар, арам тамактар кошумат кылгандар, улам алдагандар, кандыголдор, паркорлор, коркоктор, миллиондор. Калды көңүлдөр, өзөңгү кууш каркыра, мына да кантың, сен жата бер жай гана ургурантың. Ыйлап турат чек ара, чечпейсиңби тез ара, ыйлайт жаллабат, сыздайт баткен, качан болот журтуң, анык эген мен. Качан болот чек араң бүтүн, чөрөң бүтүп, ошол күндү жатат элиң күтүп, артып өмөт. Баса, соңку кырдаалда унчукпаган адамдан корк, анан адамдан баш алган, ал десе бөк. Кайга толгон жүрөк сыздайт, бирок ак ыйлет, анан сынбайт. Урматтуу эл журт, 1-июнь күнү Өзбек Республикасынын премьер-министри Абдулла Ариповдун сок айылынын жашоочулары менен болгон жолугушуудагы айткан сөзүнө мен жооп берүүнү чечтим. Себеби биздин өкмөттүн жооп берүүгө чамасы келбей калган окшойт. Кыргызстанда мамлекеттин, жердин жана бийликтин эси кыргыз эли. А мен ошол элдин мекенчил атуулумун. Коңшу Өзбек Республикасынын өкмөт башчысы Мырза Абдулла Арипов угуп, анан түшүнүп алыңыз. Биринчиден, Чечме айылындагы суу булагы Кыргызстандын аймагында жайгашкандыктан, коңшу мамлекеттин жарандарына макулдашуу аркылуу гана бере алабыз. Экинчиден, Сок айылына суу жер жетпегендин себеби ошол аймакта жашаган элдердин өтө тездик менен көбөйүп кеткендигинде. Алар көбөйгөн сайын сууларыбызды, жерлерибизди аларга бере албайбыз. Себеби өзүбүзгө жетишпейт. Ачыкча элиңиз болсо Өзбекстанга көчүрүп кетиңиз. А биз болсо 1 метр жерибизди бербейбиз. Үчүнчүдөн, биз болуп жаткан окуя боюнча кечирим сурабайбыз. Себеби булагыбызды тазалоо учурунда өзбек жарандары келип кол салышкан жана биринчи үйдү алар күйгүзүшүп, кыргыз жарандарын ур токмокко алышкан. А биздин атуулар бир канча убакыттан кийин топтолуп келишип гана катылгандын катыгын беришкен. Биз өзбек элин, мамлекетин сыйлайбыз, жана тең ата сүйлөшүүгө милдеттүүбүз. Төртүнчүдөн, Сок Риштан жолун ачуу боюнча эч кандай юридикалык документти көргөн жокпуз. Анда эмне үчүн Кара Суу районунун территориясында жайгашкан Кыргызстандын Барак айылын толук блокада кылып жок кылдыңар. Кыргызстандан чыккан суулар Кудайдыкы деп айтыпсыз. Анда Өзбекстандан чыккан газды да ошол оюңуз менен бизге бекер бериңиздер. Бешинчиден, биз өзбек мамлекети менен Кудай кошкон коңшубуз. Ошондуктан үстөмдүк кылуу саясаты эки өлкөгө тең абийир жана жакшылык алып келбейт. Сен кандай иш кылып жүрөсүң билбейбиз, бирок айылдын баары биригип, сени сыйлайбыз алдыңа кетейин. Биздин айылдан сендей жигиттер чыкканына биз абдан сыймыктанабыз. Биздин колдообуз керек болсо, баарыбыз биригип сен үчүн рахмат. Ё-моё, аксакалдар, ушундай жоргуңарды качан токтотосуңар? Биздин айылдык, биздин райондук, биздин областтык деп эле ушинтип жагалдан жүрө бересиңерби? Алдыгы коррупционер да баары билет. Өзүңөр да билесиңер, эл көрүп турат. Зачем ушинтип жагалдан калпак кийгизип чапан жаап элечи? Болду да, кончайте уже, хватит, а? Как она есть? Чындыкты айтып, эгер недостоин айткыла да бетине, сен недостоинсың. Болду да уже, болду эми билем. Кичине эл үчүн, жер үчүн күйүш керек да, туурабы? Чоңдорду эле критиковать этебиз, алар каяктан чыгат, биздин арабыздан чыгат да, значит биз кандайбыз? Биз да ошондойбуз да билем. Баарыбыз ошондой болуп атабыз. Надо признать это, моюнга алыш керек. Всё, чындыктын көзүнө карап, нормальный минустардын баарын признавать этип туруп, алдыга жылабы, болду эми билем. Ушундайлар эле жагалдан жүрө бербей. Сен алдыгы калпакка недостоинсың, вообще чечче, энең. 2 саат болду. Инстаграмга жүктөгөнүбүзгө 2 саат болду. 2 саатта уже результат бар да, жардам берем дегендер чыга баштады. Азыр эми самый главный булар төшөктө жаткан балдар уже коляскага отурушту. Кудай буйрса булар басабыз деген цел менен
өтті әрекетте да. Бұларға азыр қаражат керек, питание керек. Ошон үчүн ушул эжелерибиз баягы аттарын айтасы келген жок. Эжебиз айтып атканы 10 килограмм эт силерге питанияңарга. Анан ар бириңерге 2000 сомдон акчалай. Мынакей. Biraz da azırak bolsa dagы, акырындан поддержка келе берсе, Кудай буйрса, силердин туруп басып кеткениңер бизге өтө чоң кубаныч, сүйүнүч болот. Анан Оштон да бир кыздар, мен Фаберлик деген фирма бар го, баягы интернеттерден көрүп жүрсөңөр керек, ошолор Оштон бир кыздар дагы бул жерде жууна турган шампунь, самун, жанагындай эмелер, теш жугучтар кыскасы. Силерге Оштон салып берген аманат бар эле, кабыл алып коесуңар. Белгиле. Мына кызга. Дагы шериктер кыздар барбы мына жерде? Азыр канча? 5-өңөр элесиң го? Короче, мына жерде дагы 4 ашты. 4 мына эсенге бияка ташыгар, келгендерге берип койсо. Көбүнчө кыздарга бергилечи, балдар жумбайт эле го. Кудай буйрса аракетти баштадык, ушулардын туруп басып кеткенин көрүп сүйүнөлү. Кудай колдосуна. Араттырганга аракет кылабыз. Өздүктөр балдарга да рахмат. Силерге да ошо чоң Алла тараптан сооптор жазылып атат. Результат бар, булар ушу сүйүнүп атат. Күндөн күнгө эсенге дагы сүйүнүп атат. Өздөрү дагы сүйүнүп атат. Себеп дегенде айтып атпаймынбы? Эки колдору тең иштебей, буттары тең иштебей калган балдарда. Мына бала мисалы үчүн эки кол иштебей, эки бут тең иштебей калган да. Азыр күндө эки кол тең иштеп, мына колясканы өзү сүйрөп, күч толуп, турник тартынат. Ордунан турат. Ордунан туруп, бирок баса албайт, ордунан турат. Бутун көтөрчү, бутун көтөрсүң, көтөрө аласыңбы? Көтөрчү. Мына мынандай болуп калганда, вообще жаны жок. Ийне сайса да жаны жок. Бут мынандай болуп уже жан кирип калган да. Результат болуп атат да бул. Бул жерде бар, өрүктөн түшүп кеткени бар, да бир нерсе болуп жыгылгандар бар, авария ушундай дейм азыр. Бирок Кудай колдосун эми, Кудай колдосун. Жылыштар болсун, жылыштар менен сүйүнткүлө басып жүргөнүңөрдү көрөлү, Кудай буйрса. Ошол жерден басып чыгып кеткиле мына коляскаларды таштап. Басканыбызда ошо эл деле көрөт, ошо сиздер аркылуу. Мен тез видео тартып, силердин алдыга жылып атканыңарды элге жеткирип турам. Бияка жардам берем дегендер дагы сүйүнөт, силер басып кетсеңерчи. Ошон үчүн бат-баттан видео тартып чыгарып туруш керек да. Эми силердин бетиңерди тартпайбыз, баягы басып жүргөндөрүңөрдү, телефонуңарды тартабыз. Макул, ийгилиге, жакшы күндөрдө жолугалы. Жардам бергендерге рахмат. Алла разы болсун. Рахмат. O'tib borayotgan haftada Qirg'iziston ommaviy axborot vositalarida qo'shni O'zbekistonga 400 gektardan ortiq yer berib yuborilganligi haqida xabar tarqatildi. Bu xabar ortidan Qirg'iziston rasmiylari haqiqatan ham O'zbekistonga o'zaro davlatlararo kelishuv asosida yer berilganligini ma'lum qildi. O'zbekistonga berilgan yer O'sh viloyatining Aravon tumaniga qarashli Piyomo'yin qishlog'ida joylashgan Karkidon suv omborining atrofi ekanligi aytilmoqda. Mahalliy aholining iddaosicha O'zbekistonga berilgan yerlar ularning ulushlari, ya'ni ularning chorva yerlari hisoblangan. Qirg'iz hukumatı mahalliy aholini bu haqda ogohlantirmagan, ya'ni O'zbekistonga ularning yerlari berib yuborilayotganligi. Karkidon suv ombori Sovet ittifoqi davrida O'zbekiston hisobidan qurilganligi 1962 yil, 64 yil va 70 yillarda Qirg'iz SSRning qarori bilan O'zbekistonga suv omborini qurish uchun 1041 gektar yer ajratib berilganligi. Buning o'rniga O'zbekiston Farg'ona viloyatiga qarashli Quvasoy tumanidan o'sha paytda 600 gektardan ortiq yer ajratgani va ishlar o'sha bo'yicha to'xtab qolganligini Qirg'iz rasmiylari ma'lum qildi. Qirg'iz rasmiylarining so'zlariga ko'ra 2017-yilda O'zbekiston bilan olib borilgan so'zlashuvlar natijasida O'zbekiston qolgan 400 dan ortiq gektar yerni Qirg'izistonga bergan. Joriy yilda Qirg'izistonga tashrif buyurgan O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Qirg'iziston bilan yerlar almashmasligini
chegaralarni aniqlash, delimitatsiya va demarkatsiya ishlari yakunlanib qolganini ma'lum qilgan edi. Qirg'iziston bosh vaziri muavini Cengiz Shirazakovning so'zlariga ko'ra, bugungi kunda qirg'iz-o'zbek chegarasini aniqlashning qariyb 92% yakunlangan. 10dan ortiq nuqtalarni, 10dan ortiq chegara hududlarini aniqlash ishlari olib borilmoqda. Qirg'iz rasmiylarining iddaosiga ko'ra, O'zbekiston delimitatsiya va demarkatsiya ishlarining to'liq yakunlanmagunicha qirg'iz-o'zbek chegaralariga sim tortishga haqqi yo'q bo'lgan. Aravon tumaniga qarashli Tuyamoyon qishlog'idagi vaziyat bo'yicha qirg'iz rasmiylari o'zbek hamkasblariga murojaat qilgan va bugungi kunda o'zbek chegarachilari chegara nuqtalariga sim tortishni vaqtinchalik to'xtatgan. Qirg'iz-o'zbek chegaralarini aniqlash, Aravon tumanidagi Karkidon suv havzasi bo'yicha bugungi kunda O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida bironta ham ma'lumot berilmayapti. Көңіл бұрғаныңыздар үшін чоң рахмат. Біздің жаңалықтар топтомына қаталып қойыңыздар. Кейінгі шығарылышта көрішкөчі саламатта болыңыздар.